Адамдар ыйман келтирдик деп айтса эле ар түрдүү машакаттар менен сыналбай калабыз деп ойлошобу? Анкабут сүрөсү 2-аят. Фираундун кызынын кызматчысы: О Жебрейил, бул жагымдуу жыт эмненин жыты? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Көпчүлүгүбүз Аллахтын буйруктарын аткарып баштаганда эле чыныгы мусулман, чыныгы момун болуп калдык деп ойлойбуз. Кээ бирлери 3 сом садака берип, колун асманга бийик көтөрүп, о жараткан, акыретке сактап кой деп бата кылып калышат. Кээ бирлери зекетин берип, анын берүүсү милдет, Фирдаус бейишинде ага ак сарай курулуп калуусун Аллах Таалага шарт кылып коет. Ошондой эле кээ бири эптеп-септеп бир жолу тахаджуд намазын окуп, ага бейиште Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанында үй курулганын элестетип алат. Кээ бирөөлөр Аллахтын динине чакырганы чыкканда адамдарга каршы чыгышып, тилдеп же дагы ушуга окшогон жаман сөздөрдү угуп калса, биринчи күнү эле колдорун асманга көтөрүп: О Аллахым, диниңди жеткирдимби? О Аллахым, өзүң күбө бол. О Аллахым, малсыздыгымды, айламдын аздыгын жана адамдардын алдындагы кадырымдын жоктугун сага арызданамын деп дуба кыла башташат. Булардын баары чынчылдар жана шейиттердин даражасына жеттик деп ойлошот. Бирок чыныгы ыйман бул нерселерден бир канча эсе улуу. Чындыгында, эгер сага сыноо келбесе, анда сен ыймандын баскычына жете элексиң. Аллах Таала Кур'анда төмөнкү аятын айтат: Адамдар ыйман келтирдик деп айтса эле ар түрдүү машакаттар менен сыналбай калабыз деп ойлошобу? Чынында биз алардан мурункуларды да чоң машакаттар менен сынаганбыз. Натыйжада Аллах ыймандуубуз деген сөздөрүндө чынчыл болгондорду да билип алат, жалганчыларды да билип алат. Жаман иштерди жасаган адамдар бизден кутулуп кетебиз деп ойлошобу? Алардын чечимдери кандай жаман. Ал эми ким Аллахка жолугуудан үмүт кылса, Аллахтын белгилеген убактысы келүүчү жана ал угуучу, билүүчү. Жана ким жихад кылса, өзүнүн пайдасына жихад кылганы. Чынында Аллах ааламдардан беймуктаж. Анкабут сүрөсү 2-6-аяттар. Биздин баатырыбыз Аллах Тааланын биз алардан мурункуларды да чоң машакаттар менен сынаганбыз деген аятында айтылган адамдардын катарына кирет. Аллах Таала бул улуу инсанды тарыхтагы эң жаман, эң залым пендеси Фираун менен сынаган. Биз Фираундун кызынын кызматчысы тууралуу сөз кылабыз. Ал күйөөсү экөө Фираундун кызматын кылышат эле. Күйөөсү Фираундун жакын адамдарынан болгонуна карабастан, аялы анын кызынын кызматчысы эле. Ошондой күндөрүнүн биринде күйөөсү экөө Аллах Тааланын даанышмандыгы менен исламды кабыл кылышып, ыймандарын жашырып жүрүшөт. Залым Фираун кызматчы аялдын күйөөсүнүн исламын билер замат аны өлтүрүп салат. Аялы болсо исламын жашырып, залым падышанын кызынын кызматын кылып, 5 баласын өзү жалгыз тарбиялоону уланта берет. Күндөрдүн биринде Фираундун кызынын чачын тарап жатканда колунан тарагы түшүп кетет. Ошондо ыйманы жүрөгүнө терең орногон салиха аял Кудайым-ай деп жиберет. Муну уккан Фираундун кызы: Кудайым деп менин атамды айтып жатасыңбы деп сурайт. Кызматчы аял: Жок, Аллахты айтып жатамын. Ал менин да, сенин да жана сенин атаңдын да Роббиси деп исламын ашкере кылат. Ошондо кылмышкер кызы чуркап барып болгон окуяны атасына айтып берет. Сарайында жалгыз Аллахка кулчулук кылган адам бар экендигин билген Фираун катуу ачууланат. Кызматчы аялды алдырып келип, андан сурайт: Сенин Раббиң ким? Кызматчы аял: Менин да, сенин да Роббиң Аллах деп жооп берет. Ошондо Фираун аны дининен кайтпаса, катуу азаптарын айтканда, ыймандын улуулугу жүрөгүнө орногон кызматчы аял ыйманында бекем турууга чечим чыгарат. Ырайымсыз залым Фираун чоң казанды алып келдирип, ага толо май куйдуруп, майды кайнатып коет да аялды казандын алдына алып келет. Аллахтын азабынын алдында бул залымдын азабы эч нерсеге татыбай каларын чын дилден билген аял казандагы кайнап турган майга түшүүгө даяр болот. Бирок
Залым падыша анын дининен кайтаруу үчүн ага эң жакын болгон, жалгыз багып тарбиялап жаткан 5 баласын алып келдирет. Апасын азаптын алдында көргөн балдары чуркап келишип, апасын уруп кучактап калышат. Алардын эң күчүүсү Али эмчекте эле. Байкуш алсыз аял анын көкүрөгүнө кысып турду. Залым падыша казандагы кайнап жаткан майга балдарынын эң улуусун таштоону буйруйт. Аскерлер анын апалаганына карабастан алып барып кайнак майга ташташат. Эне байкуш көздөрүнүн жашын куюлткан бойдон кала берет. Инилери коркунучтан кичинекей колдору менен көздөрүн жаап алып ыйлап жатышты. Ыйманы беке мененин мындан башка айласы жок эле. Казандагы кайнап жаткан майга ташталган чоң уулунун эти шылынып, сөөктөрү казандын бетинде калкып чыгып калат. Дал ушундай көрүнүш анын ар бир баласынын башына келет. Сабырдуу жана бекем ыймандуу эненин колунда эмчектеги баласы калат. Залымдар анын колундагы баласын тартып алышканда, боору эзилген эне байкуш көкүрөктөгү баласын сактап калуу үчүн экилене баштайт. Ошондо адамзаттын тарыхында 4 эле жолу кайталанган кереметтин бири мына ушул жерде орун алат. Көкүрөктөгү баласын сактап калуу үчүн дининен экиленип турган апасына эмчектеги баласы мындай дейт: "О энекем, сабыр кылыңыз. Албетте бул дүйнөнүн азабы акыреттин азабына караганда жеңилирээк." Көкүрөктөгү наристеси да майга ыргытылып, анын майда сөөктөрү да бир тууган агаларынын сөөктөрү менен аралашып туруп калат. Соңунда залымдардын алдында зоодой бекем турган энеге кутурган иттердей ырылдап келишип, аны да казандын жанына алып барышат. Кызматчы аял казандын жанына барганда Фираунга карап мындай дейт: "Менин сенде бир өтүнүчүм бар." Фираун эмне болгон өтүнүч деп сурайт. Кызматчы аял: "Менин жана балдарымдын сөөктөрүн бир кепинге коюп, бир жерге көмүп кой" деп айтат. Фираун айтат: "Аның аткарылат, ал биздин милдетибиз." Андан соң майы кайнап жаткан казанга ташталып, Аллахтын жолунда шейит болуп, сөөктөрү боорунун бир бөлүктөрү болгон балдарынын сөөктөрүнө аралашып жатып калат. Ыймандын чынчылдыгына келген сыноо жана ага сабыр кылуу мына ушундай болот. Мындан болжол менен 1500 жылдан соң Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Жабраил периште менен Ал-Исра ва Ал-Ми'радж кечесинде Аллахтын алдында көтөрүлүп баратышканда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга жагымдуу жыт келет. Ал дароо жанындагы жолдошу Жабраил алейхиссаламдан бул жагымдуу жыт жөнүндө сурайт. "О Жебреил, бул эмне болгон жагымдуу жыт?" Жебреил периште мындай деп жооп берет: "Бул Фираунун кызынын кызматчысы жана анын балдарынын жыты. Албетте, Египеттин топурактарын мындай залымдар эле эмес, пайгамбарлар жана улуу мусулман аалымдары да баскан. Фираунун кызынын кызматчысы чыккан элден андан жүздөгөн жылдардан кийин дагы бир улуу ислам баатыры чыгат. Аллахтын дининин шамын көтөрүп, Египеттен чыгыш ааламынын чети болгон Жапонияга чейин барат. Кезектеги каарманыбыз Египеттик диний үгүттөөчү Али Аль-Журжави. Мына ушул ыкма менен жапондуктарга исламды түшүндүрдүк. Алар диндин баалуулуктарын жактырышып кире башташты. Биз аларга исламды көбүрөөк түшүндүргөн сайын динди кабыл кылгандардын саны артып жатты. Уюмубуздун даңкы шаарга өтө кеңири жайылды. Исламды кабыл кылгандардан динди мактагандарын да угуп жаттык. Анткени ислам аларга чыныгы Кудайды таанытып, караңгылыктан нурга алып чыкты. Аль-Журжави. Тарых поезди бизди ислам үммөтүнүн көптөгөн улуу инсандары чыккан жогорку Египетке жеткирет. Ал жерден белгилүү ислам аалымы Имам Ас-Суйити жана мухаддис, хадис илиминин аалымы, тарыхчы Ахмад Шакир, анын бир тууганы адабиятчы Махмуд Шакирлер чыгып, үммөттүн баалуулуктарын калемдери менен коргошкон. Ошондой эле ал жерден бул үммөттүн көптөгөн улуу жана баатыр инсандары чыккан. Ал эми биздин баатырыбыз Али Аль-Журжавинин тарыхы 1906 жылы жогорку Египеттеги Журжа районунун Умму Аль-Кур'ан айылынан башталат. Күндөрдүн биринде Шейх Аль-Асхари кызыктуу бир кабар окуп калат. Ал кабарда
Japoniyanın Premier-ministri Katsura dünölük çoң konferensiya ötkөрүүnü plandap, анда ар бир дин өкүлү өзүнүн дини тууралуу айтып берүүсү үчүн дүйнөдөгү бүт өлкөлөрдөн окумуштуулар, философтор жана диний аалымдарына расмий кат жиберет. Ошондо биздин баатырыбыз Аль-Асхардын шейхтерине барып, эртерээк аракетибизди көрүп, жапондорго динди жайылтуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып калалы деп айтат. Түшүндүрмө: Аль-Асхар Египеттеги эң чоң диний университет. Ал дүйнөдөгү эң эски тарыхый окуу жайлардын бири. Түшүндүрмөнүн аягы. Шейх Аль-Журжави өзүнүн жеке Аль-Иршад гезитине Аль-Асхардын шейхтерине кеч болуп кала электе эртерээк аракет кылып конференцияга барып калуу керек деген макаласын жазып чыгат. Бирок шейх алардан эч кандай шашылыш жооп ала албайт. Ошондо шейх Аль-Журжави Жапонияга өз каражаты менен барууну чечип, айылына барып, 5 феддан жерин сатып, Александриядан Италияга, андан ары Аденге кеме менен сүзүп өтүп кетет. Түшүндүрмө: феддан жер өлчөмү, болжол менен 0,42 гектарга туура келет. Түшүндүрмөнүн аягы. Андан ары Индиянын Бомбейине барып, ал жерден Цейлон аралындагы Коломбого, азыркы Шри-Ланкага өтүп, андан ары англичандардын Сингапурга жөнөгөн кемесине отуруп кетет. Андан кийин Сингапурдан Гонконгго, андан ары Кытайдын Сайгонуна барып, соңунда Жапониянын Йокогама портуна жетет. Шейх Али Аль-Журжави Жапонияда Калкутта шейхтерине, Тунистеги Кайруан шаарындагы берберлердин шейхтерине, Чыгыш Түркистандан келген шейхтерге жана Россиянын мусулмандарынын шейхтерине жолугат. Алардын баары Аль-Журжави сыяктуу жапондорду исламга чакыруу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып калуу үчүн өз каражаттары менен келишиптир. Ал эми Осмон халифасы Абдулхамид экинчи түрк аалымдарынан расмий түрдө бир делегат жибериптир. Бул аалымдар дүйнөнүн ар түрдүү жеринен жыйналып, баары биригип ислам делегаты болушат. Ошентип, диндер конференциясы да башталат. Баары өз диндери тууралуу сүйлөп жатышты. Кезек мусулмандарга келгенде, ислам аалымдары жапондорго таза диндин баалуулуктарын түшүндүрүп беришет. Бир канча отурумдан кийин конференция жыйынтыкталып, Жапониянын императору келген делегаттардын баарына ыраазычылыгын билдирип, анын жеринде дин жайылтуу укугу конституциясында эркин каралгандыгын жарыя кылат. Демек, жапондор каалаган динин эркин тутуна алган. Учурдан пайдаланып, шейх Али Аль-Журжави өзүнүн диндеш достору жана котормочусу менен Токио шаарынын көчөлөрүндө элдерге ислам дининин акыйкатын түшүндүрүп башташат. Алардын колунан көптөгөн жапондор исламды кабыл кылышкан. Шейх Аль-Журжави өзүнүн китебинде Жапонияда эмне кылгандарын төмөнкүчө жазган. Эгер мусулмандар делегаттарын Жапонияга буга чейин жиберишип, бул ыкманы колдонушканда, анда ал жердеги мусулмандардын саны миңдеген эмес, миллиондогон болот эле. Ал эми биздин колубуздан исламды кабыл кылгандардын саны болжол менен 12 миңге жеткен. Жогорку Египет тарыхта бул үммөттүн көптөгөн улуу инсандарын чыгарган. Бирок бул Жогорку Египетти кайсы улуу сахаба бошоткон. Араб чөлдөрүнөн чыккан бул курайштык кол башчы кантип улуу адмиралга айланып, ислам тарыхындагы биринчи деңиз согушун башкарган. Кийинки каарманыбыз